Унада жигит менен 16 жаштагы кыз болгон. Чүйдүн Спартак айылында уна өрттөнүп 2 адам каза болду. Кырсык бүгүн түндө болгону. Өрт унадагы зымдардын тийишүүсүнөн уламы чыкканы айтылды. Милиция иликтөө жүргүзүүдө. Унадагы кыз менен жигиттин өлүмү. Милиция окуянын айрым жагдайларын билдирди. Маркумдун экөө тең Спартак айылынын тургундары болгон. Жигит 26 жашта, кыз 10 класстын окуучусу болчу. Жигит унаны быйыл 11 январда алганы аныкталган. Ал 2 күндөн кийин электрикке кайрылып, сол тарабындагы фарасы иштебей жатканын айткан. Электрик автонун техникалык абалы өтө начар экенин, электр зымдары ачык болуп, салондон бензиндин жыты чыгып жатканын, унаны колдонуу кооптуу экенин эскерткен экен. Маркумдарды сөөгөн моргко жеткирилип, экспертизалар дайындалды. Банктын кара тизмесине кирип калгандар 3 жылдан кийин кайра насыя ала алышат. Банктардын кара тизмесине кирип калган жарандар 3 жылдан кийин кайра насыя ала алышат. Тийиштүү мыйзам долбоорун парламенттин финансы, бюджет, ишкерлик жана таңдаштыкты өнүктүрүү боюнча комитети биринчи окууда жактырды. Маалымат кылайык, мыйзам долбоорунда негативдүү насыялык маалыматты сактоо мөөнөтүн 5 жылдан 3 жылга чейин кыскартуу сунушталууда. Ошондой эле 10 000 сомго чейин насыя алгандардын терс насыялык маалыматтары 1 жылдан кийин өчүрүлөт. Тойдо бийлеп жаткан кызга эркек киши кол салган. Бул тууралуу казакстандык басылмалар жазып чыгышты. Социалдык тармактарда Казакстандын Астана шаарынан чыккан бейчи кызга байланыштуу окуя чоң талкуу жаратты. Кош шаарындагы ресторандардын биринде анын бийлеп жаткан учурунда белгисиз эркек киши агрессия көрсөтүп, бийин күч менен токтоткон. Видеодон эркек адам бийчини колунан тартып, сыртка сүйрөп чыкканын көрүүгө болот. Бийчинин айтымында 14 жылдык иш тажрыйбасында мындай көрүнүшкө биринчи жолу кабылган. Кийинчерээк кыз милицияга арыз жазган. Акмола облустунун ички иштер башкармалыгы бул факт Кош шаарынын милиция бөлүмүндө катталганын билдирип, учурда текшерүү жүрүп жатканын маалымдаган. 6 жыл Орусияда эмгектенип, мекенине кайткан жигитти достору өзгөчө тосуп алышты. 6 жыл Орусияда эмгектенип, мекенине кайтып келген жигитти достору өзгөчө маанайда тосуп алышты. Алар музыкалык аспаптарды алып чыгып, ырдап, бийлеп, кубанычтуу атмосфера түзүшкөн. Өзгөчө тосуп алуу учуру тартылган видео социалдык тармактарга тарап, интернет колдонуучуларынын жылуу пикирлерине ээ болду. Көпчүлүк досторунун мындай камкордугуна жана чыныгы достуктун белгисине суктанганын билдиришти. Адвокат Шердор Абдыкапаров кыргыз тилин шылдыңдаган 3 жаранга чара көрүүгө чакырды. Адвокат жана юрист Шердор Абдыкапаров өзүнүн Instagram баракчасына тил маселесине байланыштуу пикирин билдирди. Анын айтымында 3 жаран тынч жол менен чечилип келе жаткан тил маселесин шылдыңдап, кыргыз тилин сыйлабаган аракеттерге барган. Шердор Абдыкапаров бул окуя улуттар аралык кастыкты козутуу катары байланышы мүмкүн экенин белгилеп, маселеге мыйзам чегинде баа берилип, тиешелүү чаралар көрүлүшү керектигин айтты. 9 жылдын ичинде 3 жыл гана чогуу жашаптырбыз. Нурлан Насип Асель Кадырбекова тууралуу айтты. Эстрада ырчысы Нурлан Насип Instagram баракчасы аркылуу көрөрмандарынын суроосуна жооп берип жатып, быйыл үйлөнүү планы бар экенин айтты. Ошондой эле элди кызыктырган Асель Кадырбекова менен жашоосу тууралуу да суроого маалымат бере кеткен. Эки ырчынын чогуу көргүсү келген көрөрмандары Нурлан Насиптин бул жогууна капа болушуп, пикирлерин жазышууда. Таштаныны көчөгө таштаган жаран аныкталды, ал кылган үчүн кечирим сурады. Белгисиз жаран таштаныны көчөгө таштап кеткен видео коомчулукка тарап, кызуу талкуу жараткан. Бишкек шаарынын муниципалдык инспекциясы ал жараны тапканын кабарлады. Ал жарандын айтымында улгайган эне таштаныны таштап койчу, алып кетишет деп суранган. Ага 5500 сом айып салынып, тазалыкты сактабаган жаран коомчулуктан кечирим сурады. Эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз. Апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Ассалому алейкум, урматтуу кыргыз элим. Буга чейин сиздердин жардамыңыздар менен Турциядан 5 жолу операция болуп келдик. Эми 2026 жылы 6 операциябызга муктаж болуп турабыз. Сиздерден ошо 10 000 доллар акчабыз жетпей турат. Сиздерден көптөн көп суранам. Баары өзүбүзгө караштуу, мошенниктерден эмеспиз. WhatsApp номерибизге да чалсаңыздар болот. Биздики баары баламдын видеосун да көргөзүп турам сиздерге. Сиздерден көптөн көп суранам. Баланын бир жери ооруса эненин жүрөгү ооруйт дегендей кыйналып кеттик. Азыркы мезгилде ушу тез арада бизге акча керек болуп турат. Баланын көзү жылтыраса эненин жүрөгү чыдаш кыйын экен. Сиздерден көптөн көп суранабыз.
Бардык карталар өзүмө караштуу. Мбанк 210513 Жанаркүл Д деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, өзүбүзгө караштуу ал дагы. Бардыгыңыздардан жардам сурайбыз терең ыраазычылык менен. Урматтуу кыргыз элим, апалар, аталар, эжелер жардам берилечи. Башка балдардай мектепке баргым келип атат. 40 операция болайын деп калды. 1 сомдон 10 сомдон да болсо жардам бериле. Аныч. Кешірім сұраймын аңдысында. Аз жүрміз эми сизге барып тиешелүү протокол түзүп коелу. Барыңыздардан кешірім сұраймын. Айсыз кетип баратып, мустарыңызды ыргытып атасыз. Штраф келип бүт интернетке тарап кетти. Менин атым Болмек болот. Кече мен ошо мусор ыргытып отурдум, ошо таксистин. Кешірім сұраймын барыңыздардан. Убагында мусор таппай шашып кетип атмын, ошондуктан барыңыздардан кешірім сұраймын. Айтып атпайсыз, машинага салып коеюн десем сасып атыптыр депчи. Ошо мусор деп бир квартал өтсөз, 1-2 көчө айдап өтсөз деле мусор бар да. Ошол жака жакшынакай ыргытып коюп кетсеңиз болмок да. Жок, машинаны азыр биз УПСМГ да маалымат бериш керекпиз да, кармалдык депчи. Мына байт Доставкада иштейм деңиз. Чоң пакет доставкадан товарына бардым. Анын штаб койчу деди. Макул, бирок эшикте мусор жок экен чоң па деди. Мусор жок экен, анан эмне кылышым керек мен муну кантип деп. Жок, мусорщиктер алып кетет. Мени койкой деди, полициядан койкой деди. Хорошо. Бирок айттым, болбойт го дедим. Болбойт го, азыр алып кетейик деп түшүндүрүп айттым. Чоң па карап атып, макул. Жок, ошол жака таштап кой деди. Анан машинаны алып кетейин десем, пакет сасып калдырабайт. Жыттанып атат да. И все товары бар. Не, пацаны, конечно, ситуация с Куликовским удручает, но, блин, кыргызский же реально сложно учить. Вот английский легко же. What's your name? My name is Meder. Nice to meet you. Да, сразу понятно. А кыргызский, когда учишь как? Сен атың ким? Медер. Не oldu. Да все, окончено, да, обучение. Да, есть такой пацан. Но я еще боюсь сильно, когда ко мне подходят русские ребята, которые лучше меня разговаривают на кыргызском, да? Я их просто боюсь, потому что от них, все что угодно можно ждать, да? Потому что каждый из них для меня кто? Маугли. Маугли, понимаете? Они выучили кыргызский для того, чтобы выжить, 100%. А я вот тоже после последних событий решил сделать куни только кыргызским девушкам, так сказать, чтобы развивать кыргызский язык. Ассаламу алейкум, достор. Мен адвокат Юрий Шердар Абдакапаров. Азыр мына бизге дагы видеолорду улам отметка кылышып жөнөтүп атышат. 3 жаран азыр араң эле жанагы ыз ичүү менен араң кайра ошо тынчып келатса, кайра жанагындай улуттар арасындагы козутуу боюнча ошондой эле жанагы биздин кыргыз тилин сыйлабагандыктан жанагынтип шылдыңдаган нерселерди көрүп атабыз. Бул боюнча азыр мен МВД менен ГУВДга дагы кайрыла кетем. Бул балдарды мыйзам чегинде обязательно чара көрүлүш керек деп